Кыргыз эли орду толгус оор жоготууга учурады. Адабияттын алпы кыргыз эл баатыры Бексултан Жакиев 2021 жылдын 25 апрелинде о дүйнөгө сапар алды. Бул аралыкта жазуучу Бексултан Жакиевди эстебеген бир да кыргыз калбады. Мына ошолордун катарында айтылуу акын Кожогелди Култегинда Бексултан Жакиев жөнүндө, анын эмгектери жөнүндө Сай Медерев айтканын жалпы окурмандарга сунуштайбыз. Опоосуз дүйнө деген ушул. Кыргыз эли упурап турган кезде, уйпаланып турган кезде, ушаланып майдаланып турган кезде Бексултан Жакиевдин о дүйнө салышы орду кылымда толгус жоготуу болду. Аттиң асыл тирек асказ оосу болчу кыргыздын. Улутту мынчалык сыймыктанган, улутун мынчалык сүйгөн, улутуна мынчалык камкордук жасаган, улутуна мынчалык боору ооруган, улутуна мынчалык кейген кыргыз интеллигенттин табышы азыр мүмкүн эместей. Биз менен катар жашаса да, биз жеген тамакты жесе да, биз менен катар отуруп спектакль көрсө да, мага кээде Бексултан агай Манас ааламынан баатырдык менен тазалыктын төрүнөн келгендей туюлуп кетчү. Ал кудум Манастын саадагынан чыккан сыр жебедей чак эткенде чыккыс болуп сайылып калчу кыргыз маселесинде. Чак эткенде чыккыс болуп сайылганы жалганбы? Жакиев тарабынан бир нече жылдап даярдалган жазылган долбоор боюнча кыргыздын манасчылык төкмөлүк өнөрлөрү ЮНЕСКО тарабынан адамзат рухундагы оозеки мурас шедеври деп таанылып, Парижде расмий катталып отурса, ошондон тартып кыргызга таандык бул эки өнөрдүн эл аралык кадыры артып, не деген гана манасчылар менен төкмөлөр өсүп чыкпады. Кароо сынактарда болсо калдайып өзү отурду. 30 жылдыгын белгилеп жаткан Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн эң тамгазы экономикасында же саясатта эмес, дал ушул Жакиев каны жанын берген көркөм туундуларда кашкайып көрүнүп турат. Бексултан Жакиевдин койгон, киришкен маселеси Манастын аткан сыр жебесиндей чак эткенде чыккыс болуп кадалганы жалганбы? Жаңы замандын жарчысы катары кыргыздын уникалдуу уулу Азамат Алтайды кыргызга кайрадан таанытуу, аны актоо, Кыргызстанга алып келүү жараянында эбегейсиз эмгек өтө отурса, калемге катары макаладан повестке чейин жазды, сөөгүн агартты. Бу дүйнөдө армансыз кылып аркы дүйнөгө узатты. Чак этип кыргыз маселесинде сыр жебедей чыккыс болуп сайылганы жалганбы? Манас эпосун кинолоштуруу боюнча сценарийин эчак даярдап жазып салса, элдин күткөн эгемендик доору өзүнө келе албай, экономикалык жактан кургуйга кулап тургандыгы үчүн ал сценарий катуу жерге катып салынгандай. Жараткандын жакшы бір күнүндө анын кыргызга улуттук белек болуп чыга келеринде күмөнүм жок. Жазуучунун көзү өткөндүгүнөн пайдаланып, сценарийди азыр чукулап алып чыгууда зарыл эмес. Арбаганда бакырып чыгат, заман оңолгондо. Ооба, оболу Бексултан Жакиевдин ой идеясы, чыгармачылык чабыты Манастын саадагынан чыккан сыр жебедей чак эткенде чыккыс болуп драма жанрына сайылганы кашкайган чындык. Башканы айтпаганда да 60-тан ашык жыл
мурда жазылган Атанын тагдыры драмасы Муратбек Рыскулов башында турган Акылбектердин плеядасын, Даркүл Күйикова башында турган Оңолкандардын плеядасын өстүрүп чыгаргандыгынын өзү эле эмне деген жетишкендик. Бул өңдөнгөн пикирлерди Мин кыял, Алтын аяк, Өкүм, Эртең жаңы жыл, Жолугушуу, Күттүргөн жазда келер, Саадак какты, Жүрөлүчү жүрөк орутпай, Үркүн, Жаза сыяктуу ар бир драмасында арнап айтсак болот. Натыйжада Бексултан Жакиевдин аты кыргыздын профессионал драма жанрынын кыр башына жеткиргендиктерин бирден бир катар адабий тарыхта алтын тамга менен жазып олтурат. Манастын саадагынан чыккан сыр жебедей чак эткенде чыккыс болуп, Бексултан Жакиевдин О дүйнөсү өмүр жолу кыргыз маданиятында сайылган. Азыркы кыргыз маданиятын Жакиевсиз эч качан элестетүү мүмкүн эмес. Жакиевдин театрга басып келгенинин өзү орошон окуя болуп жүргөндүгүн эми сезебиз. Жакиевдин микрофондогу күрүлдөбүрөөк, өкүмүрөөк чыккан жагымдуу добушу, борсулдаган күлкүсү кыргыз маданиятынын ооматы болуп тургандыгына эми ынанабыз. О кыргыздын Манас баштаган бардык руханий дөөлөттөрүн, кыргыздын кылымдарды карытып келаткан нарк насилдерин алтындан кылбат асырап алып жүрдү го Бексултан агай. Аларды аңдабагандар, кыр көрсөткөндөр, тетирик эткендер менен тердегиче кармашкандан, күрөшкөндөн ырахат тапты, андыктан чарчабады дагы. Айрыкча эгемендик доорундагы кыргыз улутунун кыйчалыш маселелери, сапырылган саясат, караңгылыктын жан кайыштырган жагдай түшүнүктөрү, азгырыктары жагдайында акыйкат, ар намысчыл, албуут пикирлерин айтып, көкүрөк сырларын төгүп, көрөсөндүгүн толук көрсөттү. Ошентип жүрүп, Бексултан Жакиев билинбестен улуттун агайы ардак даражасына жеткен экен. Учурдагы кыргыз улутунун агайы. Жакиев келет бекен? Жакиев катыштыбы? Жакиев эмне деп сүйлөдү? Жакиев айттыбы ошентип? Жакиев көрдүбү? Жакиевдин пикири кандай болду экен? Кыргыз маданиятында кадам сайын жолукчу ушул сөздөр атаңдын көрү дүйнө ай эми айтылбас болуптур. Менин да Анкарадан туруп кеп кеңеш сурай турган, телефондо жарым саат, 1 саат сүйлөшө турган асыл адамым жок калыптыр. Улуттун агайы Бексултан Жакиевке 8 жыл мурда жазган ырымды эми кайгылуу добуш менен окуп берейин. Басып жүргөн китепсиз, жарыясиз, барактар сиз үлгүдөй жанаштырган, күркүрөгөн ортолук дарыясиз, күнгөй менен тескейди канат кылган, улут үчүн уң издеп, көрөң издеп, убайымдын сиз тарткан жаркынын айт, акыңызды акчалай төлөп берсек, ата журтту гүлдөтмөк ал миллиард. Жанса улутка болбойт деп ката сезим, жан өрөйсүз жашка да карабайсыз, как жонуна көтөрүп атакесин, качып сактап бараткан баладайсыз. Көтөргөн ал атаңыз улутуңуз, көйгөйлөр кууп барат каптап тепсей, кандай бакыт кутулуп турушуңуз, кандай бакыт кармалыш таштап кетпей. Баарын көргөн баатырсыз күрөштөгө, баскан изден башкача жарык чыгып, ала тобу кыргыздын жүрөктөрү, Алп Манасты жатасыз алып кирип. Кыргыз ооба, кырда алдын теске бастын, кылымдардын болучу тогоосундай, мифтин эмес турасыз эр Манастын, микрофон кармаган чоросундай. Мифтин эмес турасыз эр Манастын, микрофон
кармаган чоросундай.